Саламатсыңарбы балдар? Айткылачы, силер адамдар менен оңой эле сүйлөшөсүңөрбү? Ар бир адамдын белгилүү бир мамиле түзүү чөйрөсү бар. Бул мамиле түзүү жагымдуу болгон жакындары, достору. Бирок биз коомдо жашайбыз, мектепке, жумушка барабыз. Бизге өзүбүздүн пикир алышуу чөйрөбүздү кеңейтүүгө туура келет. Биз баарыбыз ар кандайбыз. Ар бирибиздин өзүбүздүн мүнөзүбүз, өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүз бар. Бирок биз классташтарыбыз менен дагы, биздин тегерегибиздегилер менен дагы, чоңдор менен дагы өз ара түшүнүктүү мамиледе болууга тийишпиз. Биздин жакшы мамилелерибизге эмне тоскоол болот? Биздин өз ара мамилелерибизди кандай оң сапаттар колдоп турат? Пикир алышуу адамдын негизги керектөөлөрүнүн бири. Пикир алышуу бул адамдар ортосундагы маалымат жана эмоцияларды алмашуу. Адам сөзсүз башкалар менен сүйлөшүүсү, өз ара мамилелерди куруусу, эпке келишүү жолдорун табууну үйрөнүүсү керек. Пикир алышуу сенден жана маектешиңден бирдей эле көз каранды.